Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Буга чейин Форсаж тасмасынын 1-2 жана 4 бөлүгүн көрдүк эле. Ошондуктан көпчүлүктүн бул тасманы ирети менен аягына чыгар деген сунушун угуп, бүгүн 3 бөлүгүн талдоону чечтик. Сиздер каналга катталып мыкты белгисин койгон болсоңуздар, баштап жиберели. Тасманын башында каарманыбыз Шон мектепте башка бир окуучу бала менен уруша кетет. Анда экөө бири-бирине калчылдашып жатып эле маселени башкача жол менен чечели деп, экөө унаалары бири-бирине мактанып эле жарышууну чечишти. Бирок Шондун унасы эски жана аябай баасы арзан эле. Каршылашын унасы кымбат баалуу жана аябай бат жүргөнүнө карабай, Шон макулдугун берип эле экөө жаңы салынып жаткан үйлөрдүн арасында эле жарышып киришти. Ошентип алардын жарышы көп узабай бири-бирине каршылык көрсөтүшүп, каршылашы Шонду унаасы менен сүзгүлөп эле аябай жини келип калган экен. Бир кезде өтө катуу бара жаткан унааларды экөө тең башкара албай, бирөөсү бетонду сүзүп токтосо, Шондун унаасы тегеренип эле эч нерсеси калбай калды окшойт. Ошентип алардын кылган иши тасмага түшүп калып, тартип сактоочулар кармап кетип калышат. Ошентип Шондун апасы аны бул жерден чыгарганы келип, Шон буга чейин дагы мындай кылыктардын көбүн кылып, унаага отурса эле тартипти бузуп жүргөндүгүн билебиз. Анда апасы чылымын чегип, ал жердеги тергөөчүнү алдап соолоп эле баласын чыгарып кетти. Бирок бул жолу Шондун эки эле жолу бар эле. Ал түрмөгө олтуруш керек, же болбосо бул штаттан кетиш керек болот. Ошентип Шон Японияга, Токио шаарына учуп кетти. Көрсө Шондун атасы бул жакта жашачу экен. Анда эртең менен турган каарманыбыз дароо эле мектепке жөнөп, бирок тилди жакшы түшүнбөй мектепке дагы кечигип барат. Ошентип каарманыбыздын Япониядагы жашоосу башталды. Анда Шон бул жерде эч ким менен достошконго деле аракет кылган жок. Анткени ал ар дайым тартиптерди бузуп жүргөндүгү үчүн бир шаарда көп токтобой эле ар дайым көчүп турат экен. Бир убакта эле Шон тамактанып жатса, анын жанына кара терилүү Двинки деген бала келет. Ал өзүнүн соода ишин жүргүзүп эле каарманыбызга ар кандай нерсе сунуштап эле сатып албайсыңбы дей баштады. Бирок Шонду унаалардан башка эч нерсе кызыктырчу эмес. Ал Двинкиге "Сен унааң барбы?" десе, Двинки "Албетте менин унаам бар. Ал жөнөкөй дагы эмес, өтө мыкты" деп мактап кирет. Анда Шон "Мага унааңды көрсөчү" деп эле экөө унаасын көрсө, таптакыр жөп жөнөкөй эле унаа экен. Мындан соң каарманыбызды Двинки шаардагы жаштар чогулуп унаалар менен жарышкан жерге алып барды. Ал жерде өтө мыкты саркеш унаалар жана жарышчы балдар аябай эле көп эле. Бир кезде Шон ал жерден классында көргөн бир татынакай кызды көрүп калып, аны менен сүйлөшүп турса, алыстан аларды Дикей-сан деген бала байкап калат. Биз анын жанынан Ханды дагы көрөбүз. Анда Дикей-сан каарманыбыздын жанына жакындап келип, жанагы кыздын бетинен өтүп дагы "Бул менин кызым болот, мунун жанынан экинчисини көрбөйм" деп айтат. Анда Двинки келе калып каарманыбызды ал жерден алып кеткенге аракет кылып, бул баланын Крим чөйрөдөгү якудза менен байланышы бар. Андан көрө кысып эле бул жерден кетип калалы десе, Шон такыр эле көнбөй коет. Ал болбой эле Дикей-сандын ар бир сөзүнө жооп кайтарып, "Мен Японияны эркин өлкө деп ойлодум эле. Сен болсо келип мени башкарганга аракет кылып жатасың. Сен эмне ушунчалык эле кыйынсыңбы?" десе, Дикей-сан ага карап, "Менин бүгүн жарышым бар. Сенин менен сүйлөшкөнгө убактым жок" десе, Шон дагы "Анда мени менен дагы жарыш" деп айтат. Бирок Шондун жарышка унаасы жок экенин баарыбыз түшүнөбүз. Анда Хан ага өзүнүн унаасын берет да "Кана сенин чеберчилигиңди көрөлүчү" дейт. Өкүнүчтүүсү каарманыбыз Дикей-сан деген король дрифта деген сөз экенин түшүнгөн жок да. Ал мурдагыдай эле түздүктө жарышабыз деп ойлоп, бирок унаалардын артын чимирилдип жарышканда такыр билбейт эле. Ошентип жарыш башталып кетип, Дикей-сан унаасынын артын өтө чимирилте айдап, каарманыбыз болсо көрүнгөн жерде унаасы менен сүзүп эле унааны деле талкалай баштады. Анда баарыбыз түшүнгөндөй Сан Маарага биринчи болуп келип, бир канча убакыттан кийин Шон дагы Маарага унааны жарым жан кылып алып келет. Анда өзүнүн унаасын көргөн Хан Шонго келип, "Сен бул шаардан эч жака кетпегин" деп эле кетип калды. Ошентип биринчи күнү эле үйүнө кеч келген Шонду атасы аябай эле урушту. Анткени атасы бул жакта аскер тарапта иштегендиктен тартипти аябай жакшы көрүп, Шонду дагы бат эле тартипке коюп коет. Эртеси күнү болсо каарманыбыз мектептен чыкса, аны Хан күтүп туруптур. Анда Шон Ханга "Мен сенин акчаларыңдын баардыгын берем" деп айтса, Хан Шонго "Албетте бересиң" деп эле өзү менен кошо алып кетип калды. Көрсө Хан андан карыздарын алыш үчүн иштетейин деп чечкен экен. Булар дагы рекетир тасмасын көргөн байтур Хан аны бир жерге алып келет дагы "Бул жактан менин акчамды алып чык" деп айтат. Анда Шон ал жакка кирсе, анын ичи мончо экен. Ага акча бере турган киши өтө чоң жана аябай эле чанаш экен эле. Ал киши Шонду эшикти көздөп эле ыргытып жиберип, бирок Шон өжөрлөнүп болбой эле кирип атып, акыры акчаны бергенге дагы мажбур кылат. Ошентип эки каарманыбыз сүйлөшүп бара жатышып, Дикей-сан жөнүндө дагы сүйлөшүп калышат. Көрсө Дикей-сандын туугандарынын бири якудза менен байланыш бар экен. Сан өзү калп эле ошол тууганына ишенип, жаштардын арасында өзүнчө эле өзүн кримтеп эле көрсөтүп эле мурдун көтөрө берет экен. Анан да биз Хандын Дикей-санга карызы бар экенин түшүнөбүз. Бир кезде Шон Ханга "Мага унааны чимирилтип айдаганды үйрөтпөйсүңбү" десе, Хан "Сенин өжөрлүгүң жана тайманбастыгың мага жакты. Макул, үйрөтсө үйрөтөйүн" дегендей эле кылып коет. Ошентип Хан Шонду өзүнүн унаалары топтолгон жайга алып барып, ал жердеги кызыл түстөгү Mitsubishi Lancer унаасын ага белек кылды. Анда Шон көргөн көзүнө ишенбей эле эртеси күнү унааны чимирилтип айдаганды үйрөнүүнү баштайт. Көрсө ал унааны буга чейин канчалык катуу айдабасын, чында унаа башкарганды билбейт экен. И это ты называешь дрифтом?
Кечинде эки каарманыбыз сүйлөшүп жатып Шон ханга суроо салды. Сен эмнеге мага унааларыңды ишенип берип жатасың? Мен аларды талкалап коюшумду билесиң го. Сен берген унаалардагы аз акча турбайт экен деп айтса, хан ага жооп берип, менде акча деген кеңири. Бирок мыкты сага окшош тайманбас адамдарым өтө эле аз. Анан да эмнегедир сага аябай эле ишенип жатам. Ошондуктан сени өз колума алып үйрөтүүнү чечтим десе, Шон кайрадан эгер сен DK Сан менен жарышсаң, сен аны ута билиң деп айтса, аны менен көп деле жарышканга кызыкчылыгым деле жок. Аны утуп коюш мен үчүн өтө эле оңой деп коет. Анан да хан унаасын айдап бара жатып бир кыздардын жанына келгенде, айдап бара жаткан унаасын чимирилтип эле жанагы кыздардын жүрөгүнө от салып койду окшойт. Ошентип ал кыздар ханга дароо эле байланыш сандарын жазып берип, хан Шонду карап, жок дегенде ушул үчүн дагы чимирилтип айдаганды билишиң керек дегендей кылып коет. Ошентип каарманыбыздын чимирилтип айдоону үйрөнүүсү дагы уланып, бош убактысында Твинки менен базарларга чыгып эле арбалени сатып эле акча таап жатты. Арадан көптөгөн күндөр өтүп, Шон дагы бир аз чимирилткенди үйрөнө баштады окшойт. Неплохо. Ошентип хандын өзү менен теңтайлаша унаасын жарыштырып, башка адамдар менен дагы жарышка чыга баштайт. Бир күнү DK Сандын оң колу менен жарышка чыгып эле аны дароо эле утуп алды. Көрсө бул жарышты ким утса утулган адам унаасын берет деп сүйлөшүшүп, DK Сан унаанын ачкычын дароо эле ханга берет. Эми каарманыбыз хандын алдынан карызын деле кутулду окшойт. Бул жарышын көргөн классташы Мила дароо эле каарманыбызды сүйүп деле калды окшойт. Ошентип ал экөөнүн мамилеси күндөн күнгө жылуулап, кечинде жолугушууга чыгып эле сүйлөшө башташты. Муну угуп калган DK Сан бир күнү адамдары менен унааларын кайтып эле келип, хандын адамдарынын арасынан Шонго келип эле аны бастырып салды. Анда бети башы канаган Шонго карап, экинчи Миланын жанынан көрсөм, мен сени майып кылып коем. Өмүр бою унаада эмес арабада отуруп каласың деп эле кетип калат. Эртеси Шондун бети башы көк ала болгонун көргөн Мила DK Санга барып эле, эми мен сен менен сүйлөшпөймүн. Сен аябай эле өзгөрүп кеттиң. Мындан кийин мамилебизди токтотолу десе эле DK Сан аны коркутуп кирет. Анда жүрөгүнөн жашаккан Мила түз эле каарманыбыз Шонго барып, эми экөө чындап эле кыз жигит болуп калышты окшойт. Бир күнү эле DK Сандын тууганы болгон Якудзадагы Катама анын кеңсесине күтүүсүздөн келип калат. Анда Катама сөз баштап, сен ишиңди жакшы алып бара албай жатасың. Сенин чогулткан акчаларыңда кемчилдик болуп жатат. Сен аны сездиңби десе, DK Сан эч нерсени түшүнбөй, эмне болгон кемчилдик десе, Катама баардыгын түшүндүрүп берди. Бир кезде эле DK Сан адамдар менен келип эле ханды уртокмокко ала баштайт. Көрсө хан Якудзага бериле турган акчаларды толук бербей эле жарымын жашырып коюп жаткан экен. Анда Сан тапанчасын алып эле аны коркутуп жатса, Твинки эшиктерди жаап салып эле хандын адамдары качып жөнөштү. Хан унаасына олтуруп эле биринчи качып кетсе, анын артынан каарманыбыз Шон дагы качып жөнөт. Аларды унаасы менен DK Сан жана анын оң колу кубулап жөнөшөт. Ошентип бир канча чакырым кубулашып баргандан кийин DK Сандын оң колу Шонго жетип алып, анын унаасын сүзгүлөп эле коркутуп жатты. Бирок аны сүзөм деп атып бир кезде өзү дагы кырсыкка учурап, аны келе жаткан башка унаалар сүзүп эле токтоп калышат. Ошентип каармандарыбыз артынан калбай келе жаткан DK Сан бир кезде тапанчасын алып чыгып эле ханды аткылай баштады. Анда хан тапанчадан качам деп жатып, ал дагы кырсыкка учурап калып, унаасы аңтарылып эле күйүүчү майлары күйүп кетет дагы унаа дароо эле жарылып кетти. Ошентип хан дагы ал жерде Шондун көзүнчө жан берип, Шон жардам бере албаганын түшүнүп эле Мила менен качып кетет. Ошентип Шон Миланы алып алып өзүнүн үйүнө кирсе, ал жерге DK Сан дагы жетип келип калат. Анда экөө мушташа кетип эле Такаши Сан тапанчасын каарманыбызга такап калса, ал жерге келип калган Шондун атасы дагы тапанчасы менен Санды коркута баштайт. Ошентип Такаши Сан Миланы унаасына отургузат да ал жерден кетип калды. Анда каарманыбыздын атасы, сени бул жактан тез арада кетирбесем болбойт деп айтса, Шон атасына баардык нерсени түшүндүрүп, бул маселенин бардыгы мен айыман чыкты. Мен эми бул нерселерди чечишим керек десе, атасы түшүнүү менен кабыл алып, азаматсың, сен менин катачылыктарымды кетирбей жоопкерчиликтен качпайт экенсиң деп эле уруксатын берет. Анда Шон Твинки менен жолукса, Твинки ага бул шаардан качып кетишиң керек, экөөбүз чогуу эле кетип калалы, антпесек DK Сан бизди таап эле өлтүрүп салышы мүмкүн. Анан да сага хан бир нерсени берип кой деп айткан эле деп эле көп акча берди. Анда Шон, бул маселени чечүүнүн менде жолу бар. Мен DK Сандын агасы болгон Каматага өзүм жолугам. Менде эми артка жол жок деп эле жанагы акчаны алып эле кетип калат. Ошентип каарманыбыз Камата олтурган жерге кирип барып, ал жерде Мила менен DK Сандын дагы олтурганын көрдү. Анда Шон акчаны Каматага берет дагы, бул сиздин акчаңыз болчу. Биз DK Сан экөөбүз сизге көп маселе жаратып койдук окшойт. Анан да хандын кылган иштери үчүн кечирим сураймын деп айтып, ортодогу болгон маселени чечүүнүн бир жолу бар деп эле өзүнүн сунушун айтат. Биз Такаши Сан экөөбүз жарышка чыгалы, эгер кимибиз жеңсек, ошол бул шаарда калат дагы, жеңилген адам шаардан чыгып кетиш керек. Ошол сунушума макулдугуңузду бериңиз десе, Камата каарманыбыздын эр жүрөктүгүнө таң калып, макул ошондой кылалы деп эле жарыш күнүн белгилешет. Бирок кызыгы, каарманыбыз жарышканга унаасы жок эле.
Анда ал атасынын оңдоп жаткан мотору жок унаасын алып, өздөрү ага тетиктерди салып эле сырда өтө мыкты унаа кылып даярдап коюшат. Ошентип жарыш күнү келип алар жарыша турган жерди боом капчыгайын тандашып, анан да түн бир убакта жарыша турган болушат. Анда эки жарышчы унааларына олтуруп алып бир кезде жарыш башталып кетип, Такаши-сан дароо эле алдыга чыгып кетти. Бирок көп узабай эле ошонун андан өтүп кетет. Анда Дикей-сан аны сүзгүлөп атайын жок кылганга аракет кылып жатып, кычаастыгынын айынан өзү эле ал жерден тоголонуп унаасы дагы жараксыз болуп калды окшойт. Ошентип бул жарышта каарманыбыз жеңүүчү аталып, жарышты өзү келип көрүп турган Камата анын жанына келип, Миланы карап, бул кызда бет жок окшойт, ким күчтүү болсо ошол жака ооп кете берет экен дегендей кылып, каарманыбызга сен эми бошсуң деп кетип калат. Биз мындан соң тасманын аягында Доминик Тореttону көрөбүз. Ал шон менен жарышка чыгуунун алдында мен ханды тааныйт элем. Бул унааны хандан утуп алганмын деп айтып, биз ушул жерде бул болуп өткөн окуялар Форсаж тасмасынын 6-бөлүгүнөн кийинки окуялар экенин түшүнөбүз. Ошентип достор, бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, ойлоруңуздарды калтырып, жана кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы караңыздар.